Конституцияда, Жер кодексинде бүт баарында жазылып турат, кандай кылып чечиш керек экендигин. Же ордуна башка жер береби, же болбосо акча түрүндө береби, же иши кылып кандай бизге келип коркутуп короңорду бузабыз деп келбей, бизге договор менен келиш керек болчу. Момундай договорду сунуш кылып атабыз, ушуну карап көргүлөчү. Эгерде туура десеңер, биз кол коелук дагы ушу жериңерди алалык. Эгерде биз макулдой койгон болсок, алда жазылып турат закондо. Жер кодексинин 68-статьясында жазылып турат. Ушунун бардыгы. Анан биз болбой койсок, алар сотко берип, анан сот аркылуу сот карап көрөт ал жерде ким туура. Ушу жерге жол салса болобу, болбойбу, менчикти алса болобу, болбойбу деп анан кийин чечим чыгарып бериш керек болчу да. Биздин бардыгыбызда мына кара көрүңүздөр, мына. Это мы не все документы взяли, потому что не все пришли. Келген эле кишилердин документтери, кызыл китептер турат, бардыгыбызда тең. Анан эми азыр урматтуу мэр айтып атпайбы, биз керек болсо дейт азыр ушул кызыл китепти кантип алдыңар, ушуну текшеребиз дейт да. Анан жокко чыгартып туруп, анан кийин силердин баары бир ал жериңерди алабыз дегендей кылып атат да. Бул мындайча айтканда зордук болгон турат. Эгер ушул сыяктуу туура эмес маалыматты элге эле эмес, депутаттарга да эмес, бул президентке да жеткирип атат деп ойлоп атам да, ушундай туура эмес маалыматтарды. Мына 3 күн эле болду го, мэр президент менен жолугуп, ушул шаардын өнүктүрүү боюнча, маселелер боюнча сүйлөштү деп жарыяланып чыкты. Анан ошондо президент азыр деле угуп атса керек ушу сөздөрдүн бардыгын. Сурабай койгон жок да. Эмне болуп атасыңар, айтып койчу десе, анда ушул сыяктуу жалган маалыматтарды берди да президентке.